Барлық бүтандар салам айтам, достор. Акыркы күндөрдө биз оңой эмес кырдаалда жашап жаткандыктан Кудайдын сөзү дагы ошол жөнүндө эмне дейт болду экен, бүгүн ошол жөнүндө бөлүшкүм келет. Биз билебиз, акыркы күндөр деп көптөгөн адамдар айтып жатышат, ошондой эле акыр заман келе жатат, кандай болот, алдыда кандай күндөр күтүп атат, көптөгөн сарсанаа ойлор бар. Бир учурда Исанын шакирттери дагы Исанын алдына келип ушундай деп сурашкан экен: акыркы заман качан келет, анын белгилери кандай болот деп сурашканда Иса аларга жооп берген учурлар бар. Бүгүн мен Кудайдын сөзүнөн ошол жөнүндө окуп бергим келет. Ыйык жазууда мындай дейт. Лука жазган жаш кабарда 21-бөлүм 25-аяттан баштап окуп берейин. Күндө, айда, жылдыздарда аламат шандар пайда болот. Жер үстүндө болсо адамдар деңиздин күйүлдөгөнүнөн, толкугандан дүрбөлөңгө түшүп, эмне кыларын билбей калышат. Асман күчтөрү кыймылдап калгандыктан, ааламга келе жаткан аламатты күтүп, адамдар коркунучтан эстен таанышат. Ошондо адам уулунун булут ичинде улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Бул окуялар боло баштаганда, өйдө туруп башыңарды көтөргүлө, анткени силердин куткарыла турган күнүңөр жакындайт. Анан аларга бул салыштырууну айтып берди. Анжыр дарагын жана бардык бак тараптарды карагыла. Алардын жалбырагы чыгып калганын көргөнүңөрдө, жай мезгили келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле ушулар болуп жатканын көргөнүңөрдө, Кудайдын патчачылыгы жакын калганын билгиле. Силерге чынды айтып коеюн, ушунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетсе да, менин сөздөрүм аткарылбай калбайт. Өзүңөргө сак болгула. Оюңардын баары эле ашырат ою, мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын. Ал күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын. Анткени ал күн жер үстүндө жашоочулардын баарын тор сыяктуу басып калат. Ошондуктан сергек болула. Боло турган аламаттардын баарынан качып кутула алыш үчүн жана адам уулунун алдына келип туруш үчүн дайыма сыйынгыла. Исанын жердеги жашоосунда өзүнүн шакирттерин белгисиз абалга калтыргысы келген эмес экен. Ал келечекте эмне боло тургандыгын, алдыда кандай күндөр күтө тургандыгын айткан. Бүгүнкү күндө да бүтүндар, биздин да жашообузда алдыңкы күндөрдө эмне боло тургандыгы биз үчүн да белгисиз эмес. Иса аларга кандай белгилер боло турганын айткан нерсе бүгүнкү күндө биздин жашообузга да таандык. Карасаңар, Теңир Иса аларга мындай дейт: жаратылыштарда кандай өзгөрүүлөр боло турганын айтып жатат. Күндө, айда, жылдыздарда аламат шандар пайда болот. Деңиз гүлдөйт, толкуйт, дүрбөлөңгө түшөт көптөр. Көптөр эстен таанышат дейт. Алдын ала келе жаткан аламаттарды көрүп эстен таанышат. Бүгүнкү күндө окумуштуулар күндөн күнгө жаңы маалыматтарды алып чыгып жатышат. Жакында жер планетасын суу каптайт дегендей, күн өзүнүн ысыктыгы күндөн күнгө күчөйт, кургакчылык, ар кандай окуялар күндөн күнгө окумуштуулар тарабынан изилденип, маалым болуп жатат. Жердеги жашоо адамдар үчүн кыйындап баратканын алар сарсанаа болуу менен айтып жатышат. Демек, Кудайдын сөзү 2000 жыл мурда эле адамдардын алдында жашоосунда эмне боло тургандыгын айтып кеткенин көрүп атабыз. Эгерде биз көз сала турган болсок, арткы күндөрүбүздө өткөн жылдарды ар кайсы өлкөлөрдө, ар кайсы мамлекеттерде ар кандай жаратылыш кырсыктарын көрдүк. Мисалы үчүн Австралияда өрт каптады, мөөндөр жаады, шамал болду, кайра чаң каптады. Индияда кар жаады, вулкандар, жер бөлүнүүлөр, катуу шамал, деңиздеги балыктардын масталып өлүшү, климаттардын өзгөрүшү, суу каптоо, жугуштуу оорулар, чегирткелер каптап кетиши. Мунун баардыгы акыркы күндөрдүн белгилери. Ооба, мурда деле ушундай болгон деп айтышыбыз мүмкүн, бирок акыркы жылдарда масштабтуу түрдө ушул нерселерди биз көрүп жатабыз. Эми Теңир Иса эмне дейт? Ушунун баарын боло баштаганын көргөнүңөрдө дейт. Ушул окуялар боло баштаганда өйдө туруп башыңарды көтөргүлө. Башыңарды көтөргүлө. Бул Кудайдын балдары үчүн, ишенгендер үчүн кайгыга сала турган, же болбосо мүңкүрөтө турган, үмүтсүз абалга калтыра турган окуялар эмес экен. Бул башты көтөрө турган учурлар. Сергек болуу, башыңарды көтөргүлө. Ошол куткарылуу күн жакындаганын кайрадан эскергиле дейт. Бүгүнкү күндө Исанын келиши жалпыга келиши мүмкүн. Ошондо Исанын келиши ар бир жанга жекече келиши мүмкүн.
статистика боюнча ар бир 102 секундада кимди бирөө согуштар өткөн. Ар бир 61 секундда кимди бирөө киши колду болуп өлөт дейт. Ар бир 39 секундда кимди бирөө өзүн өзү өлтүрөт. Ар бир 26 секундда кимди бирөө автокырсыкка өлөт. Ар бир 3 секундда кимди бирөө ачкадан өлөт. Ал эми ар бир 3 секундда 5 чейинки жашка чейинки балдар өлөт дейт. Демек карасаң бүгүнкү күндө өлүмдүн күчү күндөн арып бара жатат. Бир учурда өлүптүр, тиякта бир адам өлүптүр, тиякта бир согуш болуптур десе таң калыштуу болуп көрүнчү эле. Азыр болсо кадимки эле көрүнүш болуп калды. Демек адамдын жашоосундагы акыр заман, жекече акыр заман келип калышы деле мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн жашоосунда эч кандай гарантия бере албайт экен. Ыйса менен жолугушуу күн мына бүгүн деп Ыйса Теңир чакырат. Ыйса менен элдешүүчү күн, тазалануучу күн мына бүгүн дейт. Демек Ыйса ошол баарын айтып жатканда, белгилерин айткандан кийин дагы бир белгисин айтып жатат. Акыркы күндөрдүн белгилерин. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анжыр дарагы бул жерде изилдөөчүлөр айтат, анжыр дарагын жана бардык бактырактардан карагыла дегени бүгүнкү Исраилдин карагыла, Исраил өлкөсүн карагыла. Анын тегерегинде өлкөлөрдү карагыла дейт. 1948 жылы Израиль мамлекет катары курулгандан кийин ошондон бери 70 жылдан бери ашты. Ал жапжашыл болуп гүлдөдү. Анжыр сыяктуу жалбырактар байлады. Демек мамлекет катары ал гүлдөп өстү. Көптөгөн ар кайсы өлкөлөрдөгү өзүнүн эли, еврей эли бир жерге чогулуп атат. Баары бекер эмес. Кудайдын пайгамбарчылыгында Кудай өз элимди чогултам деген. Анжыр гүлдөгөн сыяктуу Исраиль гүлдөп өстү. Эми ошол гүлдөгөн анжыр дарагы Исраил, ошол муун, ошол мамлекет болуп калгандан кийинки муун 70 жыл аралыгында жашады. Эми ошол Ыйса келгичекте ошол муун жоктоп кетпейт дейт. Эгерде адамдын өмүр жашы 70, күч кат болсо 80 жыл болуп турган болсо, анда ошол муун али тирүү. Алар эми ошол муун Ыйсанын келишине чейин жоктоп кетпейт. Демек ошону карап дагы үлгү алгыла дейт. Демек эгерде ошол күн бизге абдан жакын болуп турган болсо, эгерде ошол учур Исраилге айтылган ушул кабар 7 жылдык улуу кайгы жакын болуп турган болсо, анда биздин Ыйса менен жолугушуубуз андан бетер жакын. Демек жаратылыш кырсыктарынан улам, жаратылышта болуп аткан белгилерден улам, ошондой эле Исраилдин жашоосунан болгон улам, белгилерден улам биз Ыйсанын келиши ушунча жакындаганын көрүп жатабыз. Өткөн жылдары оору каптады дүйнөнү. Быйылкы болсо жашообузда карасак, өлкөлөрдө согуштар күчөп аткан учурда, эндиги жылы мүмкүн ачарчылык болушу мүмкүн. Мунун баардыгы болот деген болот. Ыйса эмне айтса, буга чейин эмне айтса анын баары аткарылып келди. Эми анын айтканы аткарыла баштады. Демек ошонун баарын көргөнүңөрдө башыңарды көтөргүлө дейт. Кайгырбагыла, кайрадан ал күн жакындаганын билгиле, сергек болгула, жаңы жашооңорду кайрадан оңдогула, түздөлгүлө дейт. 34-36 аяттарда анын мындай эскертүүсүн окусак болот. Өзүңөргө сак болгула. Оюңардын баары эле ашырат тою, мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын. Ал күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын. Анткени ал күн жер үстүндө жашоочулардын баарын тор сыяктуу басып калат. Демек Ыйса Теңир өзүнүн шакирттерин, өзүнүн ишенгендерди бир нерсеге чакырып жатат. Өзүңөргө сак болгула. Кайсы учурда бизге сактык керек? Кайсы бир коркунуч учурунда, кайсы бир опурталдуу жерден бизге сактык керек. Айдоочу дайыма жолу сак болушу керек. Күтүлбөгөн жерден алдына бир нерсе чыга калышы мүмкүн. Күтүлбөгөн жерден бир чуңкурга туш келип калышы мүмкүн. Дайыма сактык менен айдаш керек. Анын жанына эч ким жолтоо болбошу керек. Ошол сыяктуу эле биз бара жаткан жолубузда сак болгула дейт. Оюңарды баары эле ашырат тою болуп калбасын. Мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын дейт. Биз дайыма оңой эле уктап калышыбыз мүмкүн. Оңой эле алсырап калабыз. Оңой эле сактыгыбызды жоготуп алабыз. Ошол себептен Ыйса Теңир айтып атат, оюңардын баары ашырат тою болуп калбасын, жердеги денеге кам көрүү, дене үчүн эмне жейм, эмне ичем, ошонун баарын эле каптап калбасын оюңардын баарын дейт. Мас болуу дейт. Жашоодогу ыракаттануу, жашоодо бир нерсеге ээ болуу, ошол ээ болуп калбасын.
болбосо турмуштук түйшүктөр силерди басып калбасын дейт. Күндүк түшүк менен алек болуп атып биз Исанын келишин унутуп калбашыбыз керек экен. Ал күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын дейт. Ыйык жазууда Колоссалыктарга жазылган катта 3-бөлүм 1-4 аяттарда мындай дейт. Эгерде силер Машаяк менен кошо тирилсеңер, анда асмандагы умтулгула. Анткени Машаяк Кудайдын оң жагында асманда отурат. Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлогула. Анткени силер өлдүңөр. Силердин өмүрүңөр Машаяк менен бирге Кудайда жашырылган. Силердин өмүрүңөр болгон Машаяк келгенде, силер аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр. Демек, Кудай сизди чакырып жатат, жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлогула. Кайсы учурда биз жер жөнүндө ойлонуп калабыз? Качан оюбуздун баарын жердеги нерсе басып калганда. Оюбуздун баарын ашырат ою, мас болуу, турмуштук түштөр болгондо биз жер жөнүндө ойлонуп калабыз. Ал эми Теңир айтат, асман жөнүндө ойлогула, көңүлүңөрдү асманга бургула дейт. Теңир көп учурда өзүнүн балдарын асманга көңүл бурууга чакырган, асманды карачы деп. Бир учурда Аюп көңүлү чөгүп өзү кыйналып турганда Теңир асмандагы жылдыздарды карачы деп чакырган. Ойгонууга чакырган. Ыбырайым мүңкүрөп, мен баласы өтөмүн деп жатканда асманды карачы жылдыздарды. Сен тукумуңду ошондон да көп кылам деп аны сооруткан. Бүгүнкү күндө анын балдарын, Кудайдын балдары дагы асманды карагыла. Асманга көңүл жүгүрткүлө. Биз мекенибиз бул жер эмес. Биз бул жерде түбөлүккө калбайбыз. Биз асманга бара турган күндүн жакындап келе жатат. Тегерегибизди карасак тынчтык жок. Бирок Теңирдин улуу тынчтыгы менен биз башыбызды асманга көтөрө алабыз. Ошол себептен Теңир бүгүн да чакырат, асмандагы жөнүндө ойлогула. Ыйык жазууда качан Иса Теңир асманга көтөрүлүп кеткенден кийин жакан аркылуу өзүнүн аянын ачып берет. Ал жерде Теңир акыркы күндөрдөгү ишенгендерге мындай бир кеңеш берет. Ошол жөнүндө окуп берейин. Бул Аян жазган жакшы кабарда, кечеси Аян китебинде 22-бөлүм 7-аяттан баштап мындай дейт. Иса мындай дейт: "Мына мен жакында келем. Бул китептеги пайгамбарчылыктарды карманган адам бактылуу. Мен жакан, ушуну көрдүм жана уктум. Мен муну уккандан кийин жана көргөндөн кийин мага ушуну көрсөткөн периштеге таазим кылуу үчүн бутуна жыгылдым. Бирок ал мага мындай деди: Мындай кылба, анткени мен сенин бир туугандарыңдын жана пайгамбарлардын жана ушул китептеги сөздөрдү сактагандардын кызматташымын. Кудайга таазим кыл." Анан ал мага мындай деди: "Бул китептеги пайгамбарчылыктарга мөөр басып бекитпе, анткени убакыт жакындап калды. Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерди жасай берсин. Ыплас адам ыплас иштерин жасай берсин. Ал эми адил адам адил иштерди жасай берсин. Ыйык адам ыйыктала берсин." Иса мындай дейт: "Мына мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем." Теңирдин акыркы күндөрдө асмандан туруп айткандагы эскертүү сөздөрүн көрдүк. Иса жана шакирттерине айтып жатканда, акыркы күндөр, акыр заман качан келет дегенде көптөгөн белгилер менен айткан эле. Эми болсо Иса асмандан туруп, жердеги өзүнүн жыйынына, өзүнүн балдарына кайрылып жатат. "Мен жакында келем. Ыйык адам ыйыктала берсин" дейт. Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин. Бүгүнкү күндө адамдар биз бири-бирибизди соттой турган учур эмес. Бири-бирибизди карай турган учур эмес. Оң кол түзөө, сен мындай кылып койдуң, тигиндей кылып койдуң деген учурда эмеспиз. Азыркы учурда биз ар бирибиз өзүбүздү текшере турган учурдабыз. Ыйык адам ыйыктала берсин. Иса Теңир өзүнүн сыйлыгын ар бир адамга өзү ала келет. Ошол себептен ушундай күндөрдө дагы башыңарды көтөргүлө. Башыбызды асманга буралык, көңүлүбүз асманга буралык, максаттарыбызды, баалуулуктарды кайрадан текшерип чыгалык. Руханий абалыбызды, Теңир менен болгон мамилебизди кайрадан түздөйлүк, оңдойлук. Анткени анын келиши жакын. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Амин.